Мынакей кече ушул Репортер сайтына чыкты. Ошо Кара сууда оронгон окуучуларга боюнча министрлик үн катты дейт. Эми бул жерде эки маалыматты неме кылып коелу. Мынакей ошол Кара Суу районунун мектеп биринде дин ишин байланыштуу оронгон окуучуларга кат жолдоду дейт. Анан мынакей билим берүү мыйзамына ылайык дейт, баш кийим, калпак, чолук, хижап, рогуч, бандана жана башка ободок кийүүгө, табууга эч кандай чектөөлөр камтылган эмес. Бүгүнкү күндө министрлик ушул мыйзамга ылайык иштеп келет дейт. Катардагы бир жалган, бул мыйзамга ылайык иштебей атат. Бул мыйзамды жергиликтүү мектеп директорлору уккусу да билгиси да келбейт. Билсе дагы биз ачык эле мен билем ал катты дейт, бирок дейт баары бир мен каалабайм деп атат хиджап менен келүүгө. Мынакей жеткен жалганчылык. Мынакей элди эптеп ушинтип алдайт. Элдер мусулмандар калп эле ызчуу кыла бербесин деп элди ушу менен алдашат. А иш жүзүндө мугалимдерге башкача эле буйрук берет. Бизди мынакей билим берүү министри айтып атат, мынакей эпидемиология абалды эске алуу менен дейт, билим берүү мекемелерине окуучулар менен мекеме кызматкерлеринин башка эч ким киргизилбейт дейт. Ушул маселени бизге кат жүзүндө да берген билим берүү министрлиги. Ушул канчалык мыйзамдуу, ушул канчалык чын, ушул боюнча дагы азыр айтып кетейин. Мынакей ушул боюнчачы. Ошого эмне үчүн мектептин администрациясы, районо билим берүү министрлиги бизди мектептерге киргизүүнү каалабайт? Эмне үчүн? Себеби ошол, себеби бар да албетте. Биринчиден ал ошол катта жазып атат, бизге каттарында жазып атат ошентип эпидемиология абалга байланыштуу ошо мугалимдерден башка окуучулардан башкаларга кирүүгө мүмкүн эмес депчи. Бул жеткен эки жүздүүлүк жана жалганчылык болчу. Биринчиден каалаганы кире беле атат аергечи. Ошо участковый иден инспектор кире беле атат. Акимчиликтен тияк бияктан кирсе кире беле атышат. Ата-энелердин чогулуштарын уюштуруп атат. Ошо Кара сууда эле мына 2 күн мурун уюштурушту. Айрыга ата-энелерден башка деле адамдар келди, кире беле атышат. Тияк ишкерлер кирсе киргизет, мисалы үчүн. Киргизе беле атат, калп эле жалган эле киргизе эле, кааласа жөн эле киргизет. Эч кандай чектөө жок. Болгону именно бизди гана киргизгиси келбейт, укук коргоочу блогерлерди бизди гана. Себеби ачык айкын билинип турат. Мектептин ичинде кылмыштуулуктун баардык түрлөрү болот да. Ал жерде акчаларды жешет, акчаларды урдашат, ата-энелерден мыйзамсыз акча жыйнашат, окуучуларга каалагандай туура эмес мамиле кылышат, продуктудан жешет, айлыкты туура эмес эсептешет, ал 100 миң деген акчаларды туура эмес эсептешет. Ал боюнча фактылар бар, жөн айткан жокпуз. Окуучуларга туура эмес мамилелер жасайт, зулумдук кылат, физикалык түрдө, моралдык түрдө зулумдук кылышат. Биз кирсек, мектептин ичине кирсек, окуучулардан интервью алабыз, окуучулар бүт баарын шармандашын айтып коет, акча жыйнайт дейт, бизди урушат дейт, сөгөт дейт. Бүт шармандасын чыгарат да, ошон үчүн гана бизди киргизгиси келбейт, болду. Ошон үчүн гана. Ал эми негизи киргенибиз канчалык мыйзамдуу? Ал жана каты дейбизби, буйрук чыгарган дейбизби, мисалы үчүн, жана эпидемиологиялык абалга байланыштуу чочун адамдар кирбесин деп буйругу бар болгондо деле мен ал буйругун аткарбаймын. Мен ал буйругун аткарбай кире беремин. Биринчиден мен кирген үчүн алар эч нерсе кыла алышпайт, күч колдонуп мени тоскоолдук кыла алышпайт, себеби буйрук күч колдонгондун себеп болбойт. Алчы. Ал атайын конституцияда жазыш керек, же бир мыйзамда же кодексте жазыш керек да. Анда дагы күч колдонуучу органдар бар, атайын укук коргоо органдары бар, болду. Же сот аткаруучулар, же болсо милиция кызматкерлери гана күч колдонулат. Мектептин мугалимдери, мектептеги частный жанагы фас десе али буйругун аткарган жанагы частный охрана компаниялары, алар күч колдонгон акысы жок алар. Ал жеке үй эмес да. Мен ошол буйругун аткарбаймын, ошо билим берүү министринин катынчы жана чектөө салынат деп калп эле ичинде былыктарын көргөзүбүз келбейт да. Мен кире беремин. Киребиз дагы, тартабыз дагы, болду. Эч кандай акысы жок. Ошого кээ бир ата-энелер, кээ бир сабатсыз мугалимдер ушул нерсени чочун адамдар кирсе болбойт деп атат. Алар бул мыйзамды билбегендиктен, мыйзамды билүүнү каалагандыктан эле болот атат да бул сөздөрчү. Билим берүү министри бул ушул жанагы эки жүздүүлүктү позицияны каалап неме кылат. Ошол жанагы именно бизди киргизбеш максатта эптеп конституциялык укуктарымды, мыйзамдарды четке кагысы келип атат. Мен дагы эле эстетип коеюн, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзам бар. Мен ошол мектеп бул мамлекеттик мекеме жетекчисине мен кайрылыш үчүн кирип атам. Анан маалыматтарга жетүү кепилдиги жөнүндө мыйзам бар. Жана мамлекеттик мекемелердин карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө мыйзам бар. Мен ошол мектептин жетекчилигине, мектептин администрациясына ошол мектептеги ички тартип боюнча, жолукка байланышкан, орозого байланышкан тартип боюнча тактоо үчүн, маалымат алуу үчүн, кайрылуу үчүн кирип атам. Жана укук коргоочу дагы катары кирип атам. Мен жарандардын укугун коргош максатында
адвокат катары келип атам, жаран катары келип атам. Бир нече мыйзамдар бар, мен киргеним мага ошо уруксат берет. Ал жерге алар өзүнчө бир концлагерь сыяктуу, түрмө сыяктуу режим кылганы бул мыйзамсыз. Билим берүү министрлиги ачыктан ачык эле кыргыз элинин конституциялык укуктарын ачыктан ачык түкүрүп атат, мындай айткандачы. Ошол жана ачык эле айтып атат да, каты менен киргизүүгө болбойт эле. Ачыктан ачык эле каты менен даже мен силердин конституциялык укуктарыңарды мен билбеймин, билгим да келбейт. Уруу ойнобоймун, короче, кирбегиле, аралашпагыла, биздин маңкабызды чыгарбагыла, биздин кылмыштарыбызды антип ачыкка чыгарып интернетке чыгара бербегиле деген эле бир немеси да. Ошол каты алчы. Ошого эмнеге киргизгиси келбейт мектепке? Себеби өздөрүн шарманда кылгысы келбейт. Болду, ошол эле, башка эч кандай себеп жок. Киребиз, бизди тоскоолдук кыла албайт. Тоскоолдук кылса, бул жеткен сабатсыздык болот, жеткен караңгылык болот, жеткен бул зулумдук диктаторлук болот да, болду.